сиз азыр бычак менен кесип атасыз да муну? Муну азыр экрандан көрсө Жамалдинов өзүн союп аткандай эле сезилбейби? Бара албай калган адам артыңыздан келип $200 берип аткан болсо, демек палатада жаткан учуруңузда чиновниктер кезекке туруптур да, анда турабы? Кезекке деле турган жок. Канча адам барды? Көп эле. Канча акча берди? $200. 5.000 so'm da, ne 100.000 so'm deysiz. Aldama sen. Siz көмүскө экономика кылып, накталай акча берип атам деп атасыз. Эмне үчүн ал банктан перевод болгон жок? Компания ошону накталай сурады, накталай бердик. Ал боюнча келишим жок. Ал вообще биздин бюджетке ол тиешеси жок анычы. Тиши бүтүндүн ичи бүтүн. Анткени тиши бар адам каалагандай тамактанат, шартылдап жүрөт, жаркылдап күлөт. Москвадагы боордошторго ваш стоматолог медициналык борбору кызмат кылууга даяр. Тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо, тиш салуу, тиш алуу кызматтарын сунуштайт. Андан сырткары урология, гинекология бөлүмдөрү да бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозорская 32. Тишке сиз кам көрсөңүз, тиш сизге кам көрөт. Ыдырыс Исаховдун атынан барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен даарылап беришет. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исахов, эркин журналистмин. Бүгүн Оштомун. Мына ушул Оштогу кечеги окуя тууралуу бүгүн баяндап берели деп турабыз. Анткени мындан бир нече күн мурун жанагы Ош облусунун губернатору Зиядин Жамалдинов өзүнүн кол алдындагы айыл өкмөттөрдүн бирин, тагыраагы Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысын кайсы бир жерге кол коесуун деп мажбурлап аткан аудио сүйлөшүүсү тараган. Бул байлап койбойм ушул ишти. Ой, частный собственность болду, көрдүң бар. Эч кандай андай жок, эч кимдики эмес. Жайыппайт, эч ким эгеси жок болсо эле. Азия парк таксопаркы болгону 2% төлөм менен сиздерди кызматташууга чакырат. Азия паркка туташып, Россиянын бардык шаарларында жана Кыргызстанда иштесеңиз болот. Лицензия, камсыздандыруу, полис сыяктуу кагаздарды мекеме өзү бүтүрүп берет. Диспетчерлер күнү-түнү сиздер менен байланышта болот. Тапкан акчаңызды өзүңүздүн банктык картаңызга ошол замат чыгарып алсаңыз болот. Кирешени асмандан күтпөй Азия паркка азыр катталыңыз. Сизди көптөгөн байгелер жана бонустар күтүп турат. Баса менин атыман катталгандарга иш башы кылып, мекеме өзү 500 рубльды тиркемеңизге салып берет. Андан бери ал кызматтан алынган жок эле. Бүгүн алынды деп атат. Андан кийин кече анын эң популярдуу жанагы орун басары Данияр Жаныкуловдун акча алып аткан видеосу тараган. Кечинде Данияр Жаныкулов ал видеодогу адам өз экенин, акча алганын айткан, мойнуна алган. Бирок аны мен белек алып аттым деп атат. Эми белек алуу жөнүндө дагы мыйзам бар. Белекти кимден алыш керек, канча өлчөмдөн ашыкча албаш керек, кызыкчылыктар кагылышы дегенне ошого окшогондун бардыгы бар. Ал бардыгы мыйзамда жазылган буга чейин эле. Андан сырткары бирөөгө мен 100 000 акча бердим деп атат. Ошол акча эмненин негизинде берилген? Кана келишими? Ошентип акча алса, акча берсе боло береби? Анда бухгалтерия дегендин кереги бар, касса дегендин кереги бар. Ошолор тууралуу азыр айтып берейин. Андан сырткары дегеле ушул губернатор институту, облус деген институттун кереги барбы жокпу? Бүгүн азыр мынау облустук администрациянын алдында өтө көп машина турат. Чоң жыйын болуп аткан окшойт. Экөө тең кетти деген сөз чыгып атат азыр. Орун басары дагы, губернатор дагы. Бирок биз азыр баары бир өзүбүздүн сурообузга жооп алышыбыз керек. Канча расход кылышат булар? Кылган дээрлик иши жок. Көрүнгөн жерге мурдун тыкмай, бир дагы тендерге жооп бербейт, бирок тендердин баарын көзөмөлдөйт, кадрдын баарын көзөмөлдөйт. Чөнтөгүндө бир тыйын акчасы жок, эч нерсени чечпейт. Бирок элдин акылдуусу ушулар. Ошол акылдуулар жөнүндө бүгүн бир кылган иштерин, кылбай аткан иштерин азыр сурап берели, жүрүңүздөр. Кандайсыздар? Эмне жыйын болду азыр? Жаңы жетекчи келип туруп облуска. Берки жетекчи кетти. Эки акылдуу жетекчи. Бирөө келгенде айткан, мен тай жебейин деп келген. Ошо тай жебес жетекчи менен эң акылдуу блогер жанагы Данияр Жаныкулов бар эле, экөө тең кетти дешип атат азыр. Кандайсыз? Так, азыр эски жетекчилер барбы? Же жаңысы келдиби? Азыр бүт эле эскилерден бар, жаңылардан бар да азыр. Кыскасы ушул жерден кармасам болот. Ушул жерде бар. Азыр мага кайсы жерге чейин уруксат бересиз? Азыр мен интервью алмайынча кетпейм. Кечеги окуядан кийин. Болду. Так, мага азыр губернаторго, зам губернаторго чыгышым керек. Азыр бүт эле журналисттер ошол эме.
жакшы экен анда. Саламатсызбы? Кандайсыз? Өзүндө экен? Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатсызбы? Жеке баягы кечеги чыккан видеодо кыз сиз да, Ооба, ошондо сиз бир баштык алып келгенсиз да, баштыктан эмне алып келип бердиңиз эле? Билбедим мен, 1 жыл мурда болгон нерсени мен эсимде жок. Андайдан көп алып киресизби? Эмне болчу? Жок, мен көп алып кирбегим үчүн көп алып кирбейм мен вообще, ал эсимде жок. Мен даже алып киргеним эсимде жок. Просто мен видеодон көрдүм, анан кийин Пакетте эмне болчу мүмкүн эле? Эмне болчу мүмкүн? Билбедим, мен эч нерсе билбейм. Кире берсек болот да? Азыр айтып коеюн. Салам алейкум. Кандайсыз? Саламатсызбы? Саламат, кандайсыз? Кечинде чыгарган видеоңузду көрдүм. Актанбай атам деп туруп аябай актаныпсыз. Анан азыр мен сизде бир нече суроом бар да. Ошол Керим Макеевден акча алганыңызды сиз мойнуңузга алып атасыз, бирок белек деп атасыз. Бирок суммасын айткан жоксуз да? Канча акча берди? $200. Больницага көргөнү барбай калганыңыздын баасы канча болду эле дегенин да? 5000 сом да эмне 100 000 сом дейсиң. Ден соолугун сурап эле эмес, анан баягы ишти бүтүрүп бер деп атпайсызбы? Эмне иш эле ал? Жа мен сурап атам жөн эле. Анча-мынча маселе болуп калса кирем. Балдар кирсе жардам берип коем, кокустан кээ бир маселелер болуп калса деп. Маселе болгон жок эмега кирип кийин. Мыйзамды билесиз да, жанагы белек алуунун өлчөмү бар да? Ооба. $200 кандай белекке кирип калат ошондо? Допустимыйга киреби же? Абет ичип коюңуз, мен тиги больницага бара албай калдым деди. Ошол эле болгон. Жок, ошондой, бирок ошондой белектин өлчөмү бар. Мен анын ичинде эмне бар экенин мен билбейм да. Канча алып келди, эмне алып келди, эмне берди мага. Жок, ошондой сиз ачып көрүп, сен билесиң мыйзамды. Убагында сен деле депутатка ат салышып жүргөнсүң. Мына жакта соцзащитаны башкарып жүргөнсүң. $200 экен. Рахмат. Мага ошол чындап ниетиң боло турган болсо, анда бир 300 сомдон ашканы ашыкча болуп калат. Абетке мен 300 сом өзүңүз айткандай катканданга дагы тое берем деп койсоңуз болбой эле? Мен аны ачкан дагы жокмун, көргөн дагы жокмун да. Ачкыңыз келдиби ошондо? Жок. Бирок азыр ошоңузду кандай өзүңүз кылмыш болуп калбайбы? Эмнеге кылмыш болмок? Жок, өлчөмү бар деп атам. Өлчөмдөн ашып кетсечи? Мен өлчөмдөн ашып кетсе ал взятка эмес, пара эмес, башка эмес. Взятка эмес. Взятка эми, мен взятка деп эсептейм. Бирок мыйзам, дагы мыйзам бар ошол белек алуу жөнүндө. Туулган күндө, баягы даталуу күндөрдө өзүнүн кол алдындагы жанагы иштеген же болбосо ошо кесиптештери менен ошолордон белек алса болот деген мыйзам бар да. Бирок ал белектин жалпы чогулган белектин баасы сиздин 1 айлык окладыңыздан ашпаш керек деген. Эми ал киши сизге айтып атат. Бир иш менен келип атат, ал жөн келбейт атат. Сизге больницага жатып калсаңыз баргыдай ал мындай орой айтканда энеңиздин эгизи эмес да, сиздер эгизи эмессиздер да. Пенде да келет. Адам жакшы мамилеси бар, жакын мамилеси бар адам келет да. Ошончолук жакын мамилеңиз бар. Сурайт. Жакшы мамилебиз. Аялдын аты ким? Кимден? Керим Макеев. Билбейм аял. Билбейсиз. Демек өтө жакын мамиледе эмессиз. Канча баласы? Жакшы, саламыбыз түз. Мен баласын, үй бүлөсүн эч нерсесин сурабайм деп, аны мен каяктан. Эми жакын достор сурайт да, бири-бирине күөт да. Азыр мисалы мен Керим Макеевден сурасам, азыр сиздин аялыңыздын аты ким? Мындай үй бүлөлүк катнашыңар барбы десем, ал дагы айтат да, билбейм дейт. Ошондой эле. Ооба. Анан ошол кишилер сизге ушунчалык күйүп, $200 көтөрүп келип атканы, бул менин оюмча пара да. Пенденин ичиндеги маселе да ал, көңүлү да өзүнүн. Аны ала берсе болот. Ошону менен кошо келип, мына жанагы ооруканада жатыпсың, эми мен келип көрүп, ошол маалда кабар ала албай калдым эле деп $200 берип, анан кийин жанагы кстати деп туруп айтабыз да эми бизчи, да билимдүү кишилер. Баягы жумушка бирөө звонок кылып койчу, же бир салым кошуп койчу дейбиз да. Сизге ошондой болуп атат да. Бул жерде кызыкчылыктардын кагылышы деген бар эмеспи? Эми ал акчаны берип, ал эч кандай иш сураган жок, кызмат сураган жок. Эмне сурады? Эчтеге сураган жок. Жок, айтты, өзүңүз айтып атасыз, сурады деп. Бир ишке жардам сурады деп. Эмнеге ишке? Бир ишти айтты, мен аны эсимде жок ошол убакта. Мен колдон келсе аракет кылып жардам берем дедим. Болду ошол эле. Бирок ал кимдир бирөөнүн кызыкчылыгына каршы келип аткандыр. Каяктан билесиз? Каршы келбейт. Ал жерде бир мыйзам буза турган эч нерсе жок. Ошого бир чай ичип, жардам берчи, Алды мен бир чарты рейс келген экен, ошо киресинде болбой туруп койчу.
киши экөөбүздүн ортобузда андай мамиле дагы жок. Антип мыйзам бузуп бирөөнүн теги тагдырына балта чаап отурган. Анан экинчи суроодо жанагы 100 000 сом боюнча, 140 000 сом боюнча баягы парламент медиага берип атам деп атасыз. Сиз мына президенттин саясатын колдойсуз азыр. Акылбек Жапаровдун саясатын колдойсуз. Акылбек Жапаров дагы, президент дагы азыр көмүскө экономиканы жоюунун үстүндө иштеп атышат. Сиз көмүскө экономика кылып, накталай акча берип атам деп атасыз. Эмне үчүн ал банктан перевод болгон жок? Компания ошону накталай сурады, накталай бердик. Кайсы кол коюлган келишим бар да? Бар. Накталай сураса азыр банк көп да. Биз накталай бере албайбыз. Анткени бизден эртең мындай жоопкерчилик деген бар. Текшерип калса биз көрсөтө албайбыз деген нерсе болот да. Мисалы серьезный организациялар менен мен иштешип жүрөм. Алардын бардыгы айтат: "Мен сизге акчаны которуп коеюн, шотуңузду бериңиз" дейт да. Сиздерде эгерде сиз шотту колдонбосоңуз, көмүскө экономикада кылып чөнтөктөн акча чыгарып берип атсаңызбы, 19-кылымда алтынды куржунга салып ташыгандай кылып. Анда силерге бухгалтериянын кереги бар? Ал бухгалтерия дагы бар. Иштин жүрүшүндө ар кандай себептер болот, ар кандай учурлар болот, ар кандай моменттер болот. Ал жерден бир акча жеп башка кылып атса анда ал башка маселе. Ал берилген нерсе берилди, алар алып атат, жазап берди материалын. Рахмат дедик, болду ошол эле. Эмне үчүн ошол перевод менен кеткен жок? Эмне үчүн аны касса билбейт? Эмне үчүн бухгалтерия билбейт? Муну накталай бере берет, анын кандай айырмасы бар? Эмне үчүн аны сиз чөнтөгүңүздөн берип атасыз? Эми ар кандай ситуация болот деп. Жок, ошонун ар кандай ситуациянын жок дегенде жүйөсү сүйлөштүк. Эми жүйөсү ошол, ролик дайындаттык. 15 мүнөт ролик дайындалды. Анан эми макул эми. Демек, бухгалтериядан бербедиңиздер, накталай сурады эле, накталай берип койдуңуздар. Келишим бар деп атасыз, Келишим көрсөтө аласыз мага? Эми келишим ал менде эмес, ал маалымат катчы менен сүйлөшүүлөр ошолор менен тарап менен жүргөн. Макул, азыр анда алардан алсак болот да. Андан сырткары мен айтып жүрөм да. Мен эле эмес, менден башкасы деле айтып жүрөт. Ошол облус деген, дегеле губернатор деген институтту жоюш керек деп. Сиз кандай карайсыз буга? Губернаторду жойбош керек, губернатор институтун кайра күчөтүш керек. Эмнеге? Күчөтүш керек, ал жерге укукту бериш керек. Ошол аймактын толук өнүгүүсүнүн бардыгын жоопкерчилигин мойнуна илип туруп, ал институтту күчөтүш керек. Азыр аймак ошондо гана иш жүрөт. Азыр мисалы жерлер, мүлктөр бүт айыл өкмөттөрдүн, шаар мэрлеринин колунда. Акимдин колунда эч нерсе жок, губернатордун колунда эч нерсе жок, эч нерсе чечпейсиздер. Катташып, кат алып берип, анан көрүп. Сенин пикириң. Андан башка эмне иш кыласыздар болуп туруп айтып бериңиз. Толтура иш. Азыр мисалы бир күнү келип мени менен жүрсөң көп нерсени көрөсүң. Кандай эмне иштерди жазайбыз, кантебиз, толтура иш. Ал жерде жүк өтө көп. Мамлекеттик машина иштей албай калганынан маселе көбөйүп кеткен. И ошону азыр сиздер жүйө кылып атасыздар. Мамлекеттик машина собственно эле иштеп атат. Иштеп азыр мисалы мына ошон үчүн ушундай өнүгүү болуп атат, өсүү болуп атат, өзгөрүү болуп атат. Эмне өзгөрүп атат? Анын бардыгы өзүнөн өзү болгон жок да, көп нерсе өзгөрүп атат. Сага эле мүмкүн көрүнбөй калышы мүмкүн. Макул, эмне айтып берсеңиз? Толтура өзгөрүү. Жок, айтпайсызбы? Жакшы жагына өзгөрүү толтура. Эми жакшы жагына өзгөрүүгө милдеттүү да. Жок дегенде биринчиден заман өзү өзгөрүп атат. 90-жылдары жашап аткан жокпуз. Экинчиден азыр бардык президент келгенде мен заманды өзгөртөм деп келет да. И ошол милдетин эми жарым-жартылай болсо да аткарып атат. И аны азыр губернатор институту жоюлуп кетсе аткарылбай калат деген туурабы, туура эмеспи дейм да? Туура эмес. Заман өзгөрбөйт, адам өзгөрүш керек. Адам заманды өзгөртөт, заман адамды өзгөртпөйт эч убакта. Адам заманды өзгөртөт, иштеген киши өзгөртөт. Мисалы сиз кече иштедим деп атасыз, 74 видео чыгардым деп атасыз. Андан сырткары бир нече жер маселелерин чечтим деп атасыз да. Азыр кече сизден мурунураак жанагы башкы прокурордун видеосу чыкты. Ал дагы ушунча жерди кайтардык деп атат да мамлекетке. Бул эме башкы прокурор менен сүйлөшсөң дагы жерди кайтардым дейт, сиздер дагы жерди кайтардым дейт. Мыйзам иштеген өлкөдө мындай болбош керек эле да. Мыйзам иштебей келген да буга чейин. 30 жыл ичинде иштебей келген мыйзамды эми мына акыркы убакта иштетип, ошол таланып кетип аткан жерлердин бүт бардыгын мамлекетке кайтарып бердик. Анын эмнеси жок? Бүт бардыгын кайтардыңыз. Кайтардык. Маселе жок эми мындан бияка. Мындан бары дагы жер маселеси көтөрүлөт. Ал мафия бүгүн дагы өлгөн жок, уланып кете берет. Биз колдон келишинче, мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче ошол ишти аткардык. Кече сиз элдин көңүлүн башка нерсеге буруп атасыз да. Бул жайда тартылган видео экен. Эми азыр чыгарып атат деп. Сизге жайда тартылган видео жайда чыкса эмне болот эле, азыр чыкса эмне болот эле? Айырмасы эмне? Ал ошол учурда кармаш керек эле. Эгер ошол жерде взятка болсо, бир акча алып аткан болсо, коррупция болсо, анда эмнеге кайрылбады?
күч структуралары бар, башкалары бар, ошолорго кайрылыш керек эле ошол убакта. Мына ушундай видео болуп атат, моундай сүрөттөр болуп атат. Ошону изинде бир тергөө жүргүзүп бергиле, тактап бергиле, талдап бергиле деш керек эле. Анан убакыт өткөндөн кийин, анан 1 жылдан кийин керек дегенде ошол нерсени чыгарып коюунун өзү бул ар биринин өзүнүн абийиринин алдында да. Сизде азыр кызматтык машина бар да? Бар. Кызматтык үйдө жашайсызбы же квартирада турасызбы? Квартирада турабыз. Канча төлөйсүң? 15 000 сом. Канча айлык аласыз? 57 000 сом. 57 000ден 15 000 ал жака которуп салсаңыз канча акча калат? 42 000 сом болот экен. Аялыңыз канча айлык алат? 25 000 сом. 42 67 000 сом болот экен. 67 000 сомго анан канча балаңыз бар эми? Ал жеке мектепте окуйбу же жалпы мектепте окуйбу? Жалпы эле мектепте окуйт. Демек 67 000 сом кетип атат. Алып атасыз 67 000 сомдон ошону жеткире алып атасызбы? Ооба, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Жетет. Ошол жетет. Кредитиңиз жок? Кредитибиз жок. Демек азыр пара алганга эч кандай муктаждыгым жок деп атасызбы? Эч кандай муктаждыгым жок. Бул жерде жалпы сиз билесизби, ошол губернатор институтун кармаганга канча акча кетиребиз биз? Бир жылдык бюджетти жалпы билбейм. Бир айлыкчы? Билбейм. Айлык ар кандай да азыр өзгөрдү да толугу менен сумма. Айлык ар кандай. Эми жогорудон өкмөт берип атат, баш оорубайт. Актап атабыз. Сумма өзгөрдү бүгүн, актадык, иштедик. Биз Алланын алдында, абийирибиздин алдында эч кандай туура эмес иш жасап, же бир уяла турган эч нерсе кылбадык. Мыйзам алдында? Иштедик, мыйзам алдында дагы так ак иштедик. То есть $200 акча алуу ал жакшы. Ал адамдын көңүлүндөгү нерсе, мен аны алган жокмун, аны берди. Көңүлүндөгү нерсе келип ошол барбай калдым, ооруканага жатып калдыңыз, башка болду деди. Аны адамдын көңүлүндөгү нерсеге эч ким эч нерсе деп мыйзам түрүндө дагы чекит кое албайт. Ооруканада жаткан учуруңузда бара албай калган адам артыңыздан келип $200 берип аткан болсо, демек палатада жаткан учуруңузда чиновниктер кезекке туруптур да, анда туурабы? Кезекке деле турган жок эч ким. Канча адам барды? Көп эле. Көп барды. Көп эле. Эмне үчүн жөнөкөй адам жатып калса эч ким барбайт ага? Эмнеге барбайт? Элдин бардыгына. Сиз ошону ойлобойсузбу? Менин кызматтык абалымдан улам гана келип атышат. Бул менин адамдык сапатымдан улам эмес. Мага көз карандылыктан улам келип атат деп ойлобойсузбу? Эч ким мага көз каранды эмес ал жерде. Карапайым эл келип атты. Эң негизгиси карапайым эл келди. Дарысын баягы мумия жок болуп калган учурда мумия алып келип беришти. Витаминдерди алып келип берип атышты. Чөптөрдү алып келип берип атышты, дары чөптөрдү мергенчилер. Ушуну ичсеңиз жакшы болот деп. Элге ыраазычылык кана айтасыз. Эми эл ишенчек келет да. Эл ишенчек да, бизде эл ишенчек. Кооз сүйлөсөң, чыгып бир экөөнү урушуп койсоң, эл ишенет бизде. Эрдик кылып атсаң бир аз. Болду, андан ал үчүн элдин күнөөсү жок. Анан эл ишенчек, бечара, ошодон пайдаланып аткан жокпузбу дейм да мен. Пайдаланган эч нерсе болгон жок анда. Азыр эмне болдуңуз? Кызматтан бошодуңуз да бүгүн? Ооба, ооба. Кайка барасыз эми? Эми азыр бүгүн жыйынтыктайбыз. Эртең Насирдин Санчка Куран окуттуубуз бар. Ошол жерге барып ооз ачыруу кылабыз. Туугандарына үйүнө барып мал союп ошол жерге. Сиз анын жердеши эмессизби? Кылабыз деген. Жердеши эмес мен. Жөн гана ошол ички тилек бар. Насирдин келгенде дагы ошол жерге барып мал союп, Куран окутуп, туугандарын чакырып үйүнө кан чыгарганбыз. Эми эртең дагы ошол нерсени суббота күнкү койгонбуз, ишемби күнкү. Эртең кечинде ошону барып аткарабыз милдетти. Алла алдында анан жолго чыгабыз Кудай. Жакшы экен. Ошол Насирдин Исановго эртең канча карастарбы ошондо? Ооба. Анын демөөрчүсү ким? Өзүм. Канча сом кетет ага? Мисалы мен азыр ойлонуп атам да, эртең мен дагы атамдын айттыгын өткөрүшүм керек эми. Барып айттыгын өткөрүп коеюн деп атам. Ошого карасам бир 10 000 сом кое аласың. Бир 5 000 сомго дасторкон жазылат. 15 000 сом акча кетсе керек. Ошондо 67 000 акчаңыздын 15 000 ал жака жол кире аяк бягы менен кошконуңузда же служебный машина минип барасызбы? Өзүбүздүн эле машина менен барабыз. Кызматтык машина минип барбайсызбы? Эми кызматтык машинаны бүгүн өткөрөбүз. Буга чейинки ошол Насирдин Исановдун ашына дагы өзүңүздүн машинаңызды минип барсаңыз керек. Же кызматтык машина менен бардыңызбы? Биз абсолюттук тазалык жөнүндө башында барганда кызматтык машина менен бардык. Айыл өкмөткө барып, айыл өкмөттө мектептерди көрдүк. Айылда татып аткан таза сууну көрдүк кыдырып. Анан ал жерге Куран окуттук, келе бердик. Баса, мынау кызыңыздан ошондо бая баштык алып кирип аткан бул кызыңызчы? Эмне алып кирип аткан бул? Эми аны билбейм, ал эмне баштык болгон, аны айтыш кыйын. Эми ал убакта эсте жок. Бир жыл мурдагы эмне ар кандай нерсени алып кирет дейм, катчы деген. Эми бир жыл мурда болгондо деле кече сиз мындай отуруп эстегенге аракет кылдыңыз да, эми баягыда сен эмне алып кирген элең ошондо деп. Эстеш кыйын аны. Эстей албадык.
Эмне болгон? Кече айрым мен өзүм көрө албадым, бирок айрым комментарийлерден окудум да, жанагы ал жерде ошол баштыкта ал кыз алып киргенден кийин ошол баштыктан акчаны алып берки балдарга эсептеп берди дегендей пикирлерди окудум мен. Ошодон улам сурап аткам. Мүмкүн ал жерде эч кандай акча болгон эмес. Бул эжеке ушул обл администрациянын эсепчиси, башкы эсепчиси. Сиздерде эмне азыркы күнгө чейин ошол жанагы цифровизация тиги бу дегенге өткөн эмессиздерби? Сиздерде перевод, банк деген Өткөн. Анан эмне үчүн ал жанагы жанынан берип атат? Ал деген кечеки менин түшүндүгүмчө ал бюджеттен каралган акча эмес ал. Ал бюджеттен алдандага деп багында роликке деп неметкенге эч кандай акча кеткен эмес. Анда ал эмне видеону айтып атат? Билбейм анысын. Анысы жөнүндө менин немем жок экен. То есть ал боюнча келишим барбы, жокпу? Жок, келишим жок. Ал боюнча келишим жок. Ал вообще биздин бюджетке тиешеси жок анычы. Ал биздин республикалык бюджеттен ага чыгымдалган эмес эч нерсе. Ал антип айтпайт атты ал. Жок, ал бизден эмес. Алар эми дагы толук өзүнөн сурап неметиш керек. Бизде ондойго деп каралган акчаларыбыз жок да биздечи. Сиздер азыр мына жакшы иштедик деп атасыздар да. Бирок жакшы иштөөнүн өзү негизи бизде параметри жок. Жакшы иштеген болсоңуздар, мисалы сиз жер кайтарганды барып разборщик болгонду жакшы иштедим деп атасыз. А бирок канча айылга айыл өкмөттүн, же болбосо канча шаардын облуска караштуу ген планы пайда болду? Эми ген план айылдардын бардыгында эле пайда болуп атат. Бул эми өтө чоң акча. Ген планды книп түзөт, атайын мамлекеттик уюм бар. Өтө миллиондогон акчалар. Анан бюджети жеткен айыл өкмөттөрдүн бардыгы жасады ген план. Бюджети жетпей дотацияда турган айыл өкмөттөр бар. Мисалы Кара Суу шаарынын ген планы барбы, жокпу? Эң жиш, эң аябай проблемасы көп. Канализациясы жок, бала бакчасы жетишпейт, элдин калктын саны жиш, бюджети аз. Мисалы Кара Суу шаары. Акчасы жетпей атат бүгүнкү күндө жасаганга. Канализациясына эл аралык уюмдар менен азыр түзүлүп, проект түзүлүп атат. Канализация салынат, Кудай буйрса. Канализация сиз келгенге чейин мындан бир 6-7 жыл мурун эле акчасы келген. Өзгөндүн дагы акчасы келген эле. Өзгөндүкү эмне болду канализация? Өзгөндүкү жүрүп атат. Мына бүгүнкү күндө жасалып атат. Азыр бүт ноокат суу түтүктөрү тартылып атат. Ноокаттыкынын жери чечилбей атты эле. Ал эмне болду? Ноокаттыгы бүгүнкү күнгө чейин чечилбей туруп атат. Себеби жер тар. Шаардын тегерегинде баягы канализациянын саркындыны чыгара турган жерлери керек. Ошону менен кармалып туруп атат азыр. Ошон үчүн баягы айыл өкмөттөрдү ирилештириш керек дегенге кандай карайт элеңиз? Айыл өкмөттөрдү ирилештирүү деген бул ар кандай мааниде болот. Себеп дегенде биз түндүктү да түштүктү да эске алышыбыз керек. Бүгүн эми 7 миллион калк болсок, эртең 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин биз андан дагы чоңоёбуз, көбөйөбүз. Анда эмне кайра бөлөбүзбү айыл өкмөттөрдү? Мисалы түндүктө кээ бир жерлерде 2,5 миңден 8 миңге чейин гана калк жашаган айыл өкмөттөр бар. Ал эми Ош облусунда бир жерде 55 миң калк жашаган айыл өкмөт бар. 55, мисалы Шарк айыл өкмөтүндө 55 миңден калк жашайт. Аларды кандай кылабыз? А бирок бул эми ойлонуп көрө турган маселе, бир топ өйдө төмөнүн карап андан кийин чечим кабыл алынат го. Ойлонуп атасызбы ошол жөнүндө? Ойлонуп атабыз. Ойлонгонуңуздагы оюңуз, жоңуңуз ушул азыр. Ооба. Азыр эме шаарда, мисалы айылдарда ген план жок болсо, ген планда өзү мындай нерсе бар да, ген планда калктын санынын өсүшү, ошого жараша мектептердин курулушу, ооруканалардын курулушу, жолдордун салынышы, парктардын салынышы ошо ген планда каралат. Бирок аны ишке ашырыш үчүн экономикалык өсүш болуш керек. Анткени алардын бардыгын курганга акча кетет. Ошондон улам алганда ген планды ишке ашыра алып атасыңбы, жокпу деген параметр менен гана жетекчилердин жакшы же жаман иштеп атканын биз бааласак болот эле. Азыр андай баалаганга параметр, индикатор болуп бере турган эч нерсебиз жок. Анткени ген план жок. А сиздер айтып атасыздар жакшы иштеп атабыз деп. Эми иш Кудайга шүгүр жүрдү. Алдыга жылып атат бүгүн дагы. Кече кандай эле Кыргызстан, бүгүн кандай болду? Эми аны эл өзүнүн баасын берет, элдин бардыгы билет. Кайсы жака өсүш болуп атат, кандай болуп атат. Кудайга шүгүр дешибиз керек. Таяк жок да, сыйкырчы таяк жок да, келип эле 2 жылда, 3 жылда бардыгын оңдоп түзөп жибере турган. Акырындап бардыгы болот. Үмүтсүз жалгыз шайтан дейт. Мен да үмүт менен жашайбыз. Биз ошол менде дагы үмүт болгон үчүн азыр сиздерди келип мынтип неге аны кылган жоксуздар, неге муну кылган жоксуздар, муну эмне үчүн пара деп эсептебейсиз? Бул пара эмеспи деп сураганым ошол. Жетекчилерибиз бүгүнкүдөн эртеңи жакшыраак болсо экен. Бүгүнкү кечеги сиздин ошол конверт алып аткан видеоңуздан башка жетекчилер сабак алса экен деген үмүт менен кылып атам. Ал жерде сабак ала турган эч нерсе жок. Демек ала берсек боло берет. Эми ал мыйзам бузулат. Сиз кандай дейсиз анда кайсы бир жетекчи ооруп кала турган болсо, келгиле дагы $200 берип куттуктап кете бергиле. Бул жакшы нерсе деген. Аны ар ким өзүнүн жүрөгүндөгү нерсени жасайт. Жүрөккө дагы кимдир бирөөнүн жүрүм туруму мүлк салат да.
Ушул жакшы нерсе экен деген үлгүнү көрсөтөт же болбосо кой мындай болбойт экен деген нерсе. Барып кимди көрөм десе ал ар кимдин өзүнүн иши. Жок, Кимге келип ошол жолугуп бир сыйын көрсөтөм десе ал ар кимдин өзүнүн иши. Керим Макеев сизге тууган эмес. Анын аялын сиз тааныбайсыз. Көчөдө көрсөңүз тааныбасаңыз керек азыр. Балдарынын канча баласы бар экенин аттарын билбейсиз. Демек үй бүлөлүк катнаш жок, туугандык катнаш жок. Бирге иштебейсиздер. Сизден көз карандыраак тармакта балким иштейт ал. Ал бизден көз каранды болбойт. Жок, эми жеке жерде иштейт. Бирок барып губернатор катары мына жерде мыйзам салып алыпсың деп эле барып кыймылдата берсеңиз болот да. Акыр качат да. Жок дегенде иш козготом деп коркутсаңыз болот. Мыйзамсыз алган жери болсо ошентип анан барасың да. Мыйзам салбаган жери болсо эмнеге барат эле? Эми тапса болот да Кыргызстанда, билесиз да. Иш козголо бермек беле. Анын өзүнүн тартиби бар, эрежеси бар иш козгоо. Так, азыр жаңы губернатор дайындалыптыр, эски губернатор кетиптир. Азыр бул кишиге жаңы губернатор өзүнүн ордуна келип отуруптур. Мен эскисинде эле кармасам дедим эле, анын суроолорубуз бар эле. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жақсы. Işleriniz жақсы ба? Жақсы, рахмат. Мен жана жаңы губернатор болуп келипсиз, майлуу сүттүү болсун дебейм. Анткени эми майлуу сүттүүдөн качыш керек. Мен оюмча ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат. Мен сизди тааныбайт экенмин. Аты жөнүңүз ким болот? Менин атым Элчибек Жантаев. Мурда каяктарда иштегенсиз? Мен эми эмгек жолумду айтайын, эми сиздер аркылуу дагы ушул элге жетип калсын. Бул дагы жакшы мүмкүнчүлүк эмеспи? Биринчиден мен айыл өкмөттө катарда кызматтан баштагам. Ак Суу районунда Акчий деген айыл өкмөтү бар. Мамакеевдин же айылдашы болосузбу? Андан кийин ошол катардагы статист, экономист болуп, жоопту кат жооп 4 жыл иштегенден кийин айыл өкмөт башчы болдум. Андан кийин ошол Ак Суу районунда биринчи орун басар болуп иштеп, жана өзүңөр билесиңер, 2013-14 жылдар кошмо жыйын деген пайда болгон ушундай орган. Ошол жакта жетектеп турдум бир жыл, андан кийин акимдин биринчи орун басары болуп иштеп, ошо Ак Суу районунда аким болуп 8 ай убактылуу иштеп туруп, андан кийин түпкө аким болуп барып 3 жыл иштегем. Андан кийин ыйгарым укуктуу өкүлдүн биринчи орун басары болуп дайындалып, андан кийин Ысык көлгө губернатор болуп дайындалып, андан кийин ГАР деп коебуз, регион өнүктүрүү мамлекеттик агенттикте директор болуп, андан кийин азыр мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өзү башкаруу органдары боюнча мамлекеттик агенттикти ушу 1,5 жылдан бери жетектеп туруп, анан мына кечөөтөн бери мына бияка дайындалып иштеп баштадым. Азыр бул жер канчалык олуттуу экенин сезип атасызбы? Себеби бул жерде Сооронбай Жээнбеков отурган, кийин президент болуп кетти. Анан ага чейин деле жанагы Кыргызстанга баш көрүнгөн кишилер отурган да ушул жерде. Сөзсүз түрдө. Облус оор, калктын саны көп, проблемасы көп, жери тар, калкы жыш. Сөзсүз түрдө мен дагы мынакей ошо азыр өзүмдү тааныштырганда да айтып атам. Мындай сунушта күтүүсүз жерден түштү, ошол эле учурда жоопкерчиликти абдан чоң. Биринчиден ошо республикабызда эң чоң область, стратегиялык область. Мынакей мына чектеш мамлекеттер менен ушул башка областтын чектеш жактарындагы маселелер менен баардыгын анализдеп, чындыгында өтө чоң жоопкерчиликти сезип билип турган чагыбыз. Албетте бүгүнкү күндө ушу келгенден кийин дагы мына ушу областтын потенциалын аныктайбыз. Анткени мына ушу эртең элге жолукканда приоритеттүү проблемалар, бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк потенциал менен ушу жакшынакай иш-чараларды түзүп алып, планды бекитип алып, Кудайым буйруса, мындай жакшы белди бек бууп туруп ишти баштаган турабыз. Бирок мен жана мен сыяктуу эми кандай десем, батышчыл деп коесуздарбы, кээ бирлер бизди либерал деп коет экен, эми мен сыяктуулар. Анан мен айтам да, ушул облус деген институттун өзүн жоюш керек деп. Себеби реалдуу бийлиги жок колунда. Мурдагыдай жанагы обком, райком дегендей мүлктүн баардыгын башкарган бийлик жок азыр. Азыр болгону жогору жактан кат келсе, сиздер аны ылдый жакка бересиздер. Анан жанагы айыл өкмөттөрдүн ишине жолтоо болуп, алардын эшигинин алдында ушунча адам, бир ондогон адамдар күтүп отурса, жок аны ташта дагы кел мына жерге жыйынга кел деп, жыйынга чакырып убактысын аласыздар да. Мен кээде ошодон улам айттым эле. Ушул айыл өкмөттөр келип, бутун асманга асып эле, жөн эле отуруп берсе, губернаторлор, айыл өкмөттөр ишин тынчыраак кылат эле деп, иш алдыга жылат эле деп. Кандай дейсиз, мен жаңылып аткан жокмунбу? Жок, эми бул боюнча ар кандай пикир айтылып келип атпайбы? Мынакей өзүңөр билесиңер, бүгүнкү күндө пилоттук режимде айрым бир региондордо, тагыраагы түп районунда дагы административдик территориялык реформа башталды. Мына ал жерде дагы 13 айыл өкмөттөн 5 айыл өкмөт болуп түзүлүп, бүгүнкү аким менен иштеп атат. Мен айтат элем, ушул жерде айыл өкмөттөрдү бирлештирүү башталды. Башталды сөзсүз түрдө. Бүгүн Нарын областы боюнча
пилоттук режим болуп киришти. Бүгүнкү күндө 63 айыл өкмөттөн 27 айыл өкмөт гана калып атат. Эми элестеткиле 4-5 айыл өкмөттү ирелешип 1 айыл өкмөт кылып атабыз. Эми мындайча айтканда, баягы эле райондогу элдин жарымы болуп калып атпайбы? Ошондуктан бул жерде АТРдин моделин биздин агенттик катарында мен сунуш берет элем. Мынакей ушул айыл өкмөттөрдү ирелештирип, анан ортодогу сиз айтып аткан бир звено, бул ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк же райондук мамлекеттик администрация. Мен бүгүн айтат элем, мынакей ушу область, бул область мына өзүбүз айтып атабыз, стратегиялык область, чоң область деп, бирок Ош областын атын өчүрбөшүбүз керек да. Мисал айтам, Ош область болуп калган менен институтты өзгөртөбүз, атын өзгөртөбүз, бирок бул институт калыш керек да. Андан кийин анан ошол айыл өкмөттөрдү ирлештирип, анан ортодон районду жоюш керек деп атасыз. Ошол менен эле, эми бул сунуштап аткан эле модель да туурабы? Бүгүн эми бул коомчулуктун талкуусуна коюш керек, балким мен жаңылып аткандырмын. Бул эми жер-жерине ошол баягы географиялык жайгашууга да карап кылышыбыз керек. Андан кийин анан ошо ортодогу жанагы звенону алышыбыз керек дагы. Мынакей ошол айыл өкмөттөр түз, мына губернатордун институту менен эми эртең кандай деп атайбыз, бул убакыттын маселеси. Бирок губернатор болобу же областтын акими болобу, мына ошол жака баш ийип түз иштеш керек. Андан кийин анан бул ыйгарым укуктуу өкүлбү же бул жерде сиз айткандай аким областпы, мына бул жерде өкмөт менен иштешип кое тургандай шарттар бар да. Бүгүн мына аламдашкан заман. Бүгүн көп бир мындай сиз айткандай мындай бири-бирин кайталган орган кереги жок. Бирок ошол аламдашкан заманда мурунку жанагы азыр мурунку болуп калды эми Данияр Жаныкулов, орун басар. Ал жанагы илгерки 19-кылымдагыдай кылып баягы алтынды куржунга салып ташыгандай кылып. Баягы кечинде видеосу чыгып атпайбы, бир балага мен 100 000 сомду бердим деп накталай берип аткан. А сиздерде бухгалтерия деген бар да, касса деген бар да. Ошол аркылуу перевод болуш керек да. Көмүскө экономика болбош керек эле да. Акылбек Жапаровдун айтканы ошол болуп атпайбы? Садыр Жапаровдун касса аппараты тиги бу деп. Анан ошол облустук администрацияда ошондой иштер болуп атса абдан мен кече кейдим да өзү. Элде эле кейди окшойт. Андайлар болбойбу сизде? Эми кетип аткан кишине бирдеке деп айтыш кыйын, мен аны мындай айтпай кое турайын. Бирок сиз айтып аткан маселе туп-туура айтып атасыз, баардыгы мына мыйзам чегинде ошо касса менен өтөт. Бүгүнкү күндө колго акча кармап барып, муну сатып алам, тигини сатып алам деген нерсе жок да, туурабы? Сатып алуу мыйзамы бар, портал деген бар, аныктай алат, өзүнүн процедурасы менен. Эми аны ошо кесипкөй адамдар жасаш керек ошол маселени. Анан бул киши жанагы орун басар дагы сиздин ордуңузда отурган мурдагы губернатор дагы жөн кетишкен жок да. Бирөөсү айыл өкмөттү ушул жерге чакырып алып, кол коесун эле коесун, эч нерсе болбойсун деп коркутуп аткан аудиосу тараган. Экинчиси кече ошол мен ооруп калсам, ооруканага бара албай калдым деп анан кийин $200 жанагы белегин алып келди эле алып койдум деп аны эч камсанабай бейкап барып отурат. Анан сиздерде ушундай нерселер болобу? Ооруп калсаңыздар сиздерге жетекчилер ошентип акча алып келип бериш керекпи? Аны андай болбойт да. Мен айтайын. Чындыгында ушундай нерселерди мен жумушум көп эле, ушундай соц тармакта мындай нерселерди көргөнгө жете албай калдым, чын айтайын. Бирок бул өтө мындай жат көрүнүш, одоно көрүнүш, мындайга барбашыбыз керек. Ошол эми биз бийлик башында турган адамдар үлгү болушубуз керек да. Сиздин өзүңүздүн бизнесиңиз барбы же айлыкка иштейсизби? Мен башынан бери айлыкка иштейм. Айлыкка иштесеңиз жакшы экен. Бирок айлыгыңыздар азыр 100 000 сомдон көбүрөөк болуш керек да. Болбосо сиздер паракурчулукка барасыздар, барганга аргасыз болосуздар. Сиздин айлыгыңыз канча экен билдиңизби, билбедиңизби? Жаныкулов 56 000 алам дейт. Мен эми аны биле элекмин. Мен жаңы эле келдим, мына 1 саат болду мени тааныштырганга. Азыр мен ошо чарба боюнча дагы бир некин чакырып алып сурайын деп атам. Эми айлы губернатор болосун деп эле десе эле келе бердиңизби? О, айлыгы канча экен, мен ошко барып ачка калбайм деп сурабадыңызбы? Жок, эми жок, тарашка калтырбайт дедиңизби? Эмне? Жок, эмгек майына бүгүнкү күндө мынакей мамлекет башчыбыздын ушул кадр саясаты менен кошо эмгек майына көтөрүп берген абдан жакшы болду да. Бул жоопкерчилик тартуу. Ошондо канча болду ошондо? Эми 60 000 сом деп өзүңүз билет турбайсызбы? Примерно эми Жаныкулов 55 алып атса, мен 60 алсам керек эми бул. Анан эми ошол акча каражаты мен үчүн бир айга үй бүлөбүзгө жете турган акча. Эң негизгиси берекесин берсин. Эми берекесин берсин деген менен жанагы катуу кадимки баягы математика ал баягы сүйүүгө, сезимге баш ийбейт да. Туура айтасыз. Ишенимге дагы баш ийбейт. Математика бул математика. Канчалык көп иштетсең азая берет, азыраак иштетсең тура берет дегендей. Анан эми берекесин берсин деп атасыз, эми туура эми. Бирок берекесин бердиришти кээде мамлекеттин эсебинен бердирип коебуз да. Мисалы сиздин мурда отурган жанагы Талай Сарыбашев
деген кандай десем кесиптешиңиз бар эле. Ал киши өзү губернатор болуп келгенде айткан. Кызматтык машиналарды жана жеке максатта колдонбогула көргөн болсом штрафка айыпка жыгам деп. Чара колдоном деп. А бирок өзү кийин жанагы кытайлар келип эме беришти, бир жип берип коюшту. Азыр сиз ошодо жүрсөңүз керек, ак Toyota Land Cruiser 200'дүк. Ошону менен алайга каттап атты да. Сиз көлдөгө каттабайсызбы муну менен? Жок, биринчиден эми андай машинени дагы мына багыты менен жумшашыбыз керек. Бул туура маселе. Бул боюнча атайын өкмөттүн да токтому бар да. Бул көзөмөлдө да бул. Бирок көзөмөлдү эл билбейт экен. Аны өзүңүздөр билет экенсиздер. Бирок бири-бириңиздерди көзөмөлдөбөйт экенсиздер. Айтып коюп ошентип, ошол биринчи ошол сөздү өзү айткан. Бирок биринчи өзү болуп өзү бузган да ошону. Эми андайга жол берилбейт. Биринчиден бул То есть Оштогу жанагы облустун губернаторун ташыган кызматтык ак түстөгү Toyota Land Cruiser Ысык көлгө барбайт. Жок. Бул боюнча мында кесе айта алам. Бирок башка маселе бар да. Мынакей сиздер азыр ушул жеринде деле жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары менен, акимдер менен иштешип жүрөсүңөр. Бирок ал машинени базар күнү коюп кой машинени, же суббота күнү 6-дан кийин 8-ден коюп кой деген маселе кээ бирде мындай кыйынчылыкты туудуруп коет. Мында эске алышыбыз керек. Ал жерде кечээ мына айыл өкмөттөр иштеп атат, нормированный жумуш жок да. Айыл өкмөттөргө да ошондой да. Мисалы барат, эл менен жолугат, ал жерден бир аз кечигип калышы мүмкүн. Бир кооптуу жерге барат, сен машинаңды токтотуп кеткин бияктан дегенде да болбойт. Мына буяка да түшүнүп мамиле кылыш керек. Ошондуктан мынакей бул жерде дагы биз ушул жагын биз карайбыз. Анткени айыл өкмөт жок, бирок бир жолу мен өз көзүм менен көргөмүн да. Жанагы Сарыбашевдин айылга ошол машинасы менен үй бүлөсүн салып алып кетип атканын. Мен ошол сыяктуу окуялар тууралуу айтып атам. Мисалы азыр мына Өзгөндө Аюсай деген жер бар, мисалы. Ошол жакта көчкү жүрөт. Дайыма азыр дагы көчкү жылып атты беле? Ошол сыяктуу окуялар болуп аткан болсо, анан ал көчкү бүгүн иш күн эмес экен деп көчкү жүрбөй калбайт да. Ал түнү күнү боло берет. Ошол кезде ал машинаны айдап барыш керек. Мен ал жөнүндө маселе айткан жокмун. Мен тойго, аш тойго, башкаларга. Анан сиздердин азыр ушул облустук губернатор деген, облустук администрация деген институт бакканга канча каражат карайт? Мен жаңы келип атам, муну менен таанышайын, анан да бир кирип калгандай мүмкүнчүлүгүңүз. Мен азыр бухгалтерияңыздан сурап алсам кандай болот? 1 жылдык расходун. Себеби мен элге, сиздер мына эл үчүн иштеп атабыз деп атасыздар да. Ошол элге айтып берейин деп атам да. Сиздер үчүн иштеп аткан чиновник, мынау креслодо отуруш үчүн, мынау жерде кондиционер үчүн, свет үчүн, кагаз үчүн, Бишкекке чакыргандагы жыйналыштар үчүн, андан сырткары өзүнүн айлыгы, соцфонду жана башкалар үчүн жылына ушунча сом биз акча төлөп берип атабыз туугандар. Ошон үчүн булардан милдетин талап кылып сурап алалы деп. Булардан жакшы нерсе болот. Бул бүгүн баардыгы ачык болуш керек. Ооба. Ошон үчүн бүгүн мынакей азыр бухгалтериядан сурасаңыз жашыруун эмес бул. Ооба. Бекитилген бюджет бар. Бирок эми ал көз каранды кишилер уруксатсыз айта албайм деп коет да ошого айткан. Жок, эми биз ачыкпыз журналисттер үчүн. Ошондуктан мен айтам, мынакей мына эмгек маянага каралган статьяда мындайча акча бар. Машинени өзүңүз айткандай машинени тейлөө үчүн мынча каражаты бар. Ошол эле учурда мынакей бул жана фонд деп коет, область губернаторунун фонду бар. Чакан мындай бир социалдык тармактарга баягы кичине эл болгондон кийин кичине муктаждык болуп калат айрым бир үй бүлөлөрдө. Ошондо сурап келе турганда кичине жардам бере тургандай каражат бар бул жерде. Мына ошолорго канча экен так ачыктап коебуз. Бул жыл ичинде өздөштүрө турган каражаттар. Бизде жетекчилердин ар кимисинин жүрүш-турушу ар түрдүү болот, ошого жараша наам алып кетишет да. Мисалы, Оштун бир мэрин жанагы эметишкен. Жанагы сүннөт тойго бара берген үчүн чочок мэр деп коюшкан. Дагы бирөөсүн мынантип блогер деп коюшту. Дагы бирөөсүн ат жебес мэр деп коюшту. Кыскасы ошого окшогон ат менен кетишет да өзү. Анан сиз ошол ат алып кетпеш үчүн кандай баягы аш тойлорго бара бериш жагы, барып алып жылкы сойдуруп отуруп алыш жагы кандай болот сизде? Жок, эми эң негизгиси биз эл мененбиз да, элдин ичиндебиз. Айрым учурда чакырган жерге да бара тургандай шарт бар. Эми такыр бардыгына чектеп койгондо да болбойт, муну ачык айтышыбыз керек. Бирок мен айтып атканым, жылкы сойдуруп жей тургандан биз алыспыз, Кудай сактасын. Шаардагы бизнесмендердин үйүнө жанагы ар түрдүү поводду кылып алып себепти чыгарсаң, Кыргызстанда баягы аш көп болсо каада көп болот да. Каадан табып алып чакыра бериш жагынан биз алдыбызга ат салдырбайбыз. Бүгүн мынакей азыр 400 кишини чакырып алып, Ош областынан 200, Ош шаарынан 200 киши мына ифтар кечинде. Мына кантип барбай коесуң, ушундай жерлерге коомчулук менен эртең баг эгебиз, ушундай жерлерге барып
Ал жерде жайылган дасторкон болсо дагы сыйып коюш шарт эле да. Эгерде айтып өткөн маселе бул башкачараак маселе. бул жакта мисалы жанагы жеңгө деген бар. Кадыр жеңгө деген бар. Кадыр жеңгө үйүндө ифтарлык кылып чакырса барасызбы, барбайсызбы? Досоновду. Биринчиден эме ушул кишинин атын эле учкай укпалам кээде. Бирок эме мен ачыгын айтайын, бизде мисалы мамлекеттик иш менен убакыт эле жетпейт андай жерге барганга. Буну мен ачык эле айтам. Сиз мурда Көлбаевдин үйүнө баргансызбы, барган эмессизби? Аны менен мамилеңиз барбы, жокпу? Жок, аны менен тааныштыгым жок. Таптакыр барган эмессиз. Азыр Көлбаев мени угатса керек. Ал мен аякта губернатор болгонумду деле уккан. Убагында мен ал киши менен тааныштыгым жок, мамилем да жок. Мындан коомчулук деле билсе керек. Матраевдер үйүнө чакырса барасызбы, барбайсызбы? Ифтарлык кылдым деп. Повод да эми. Жок, эми мындай нерсе да. Эми ифтар деген бул ыйык нерсе. Анан эми чакырса албетте ойлонобуз. Биз деле бүгүн ифтар деген маселе мына ушу жалпы коомчулук менен болсо, эмне үчүн болбойт экен? Ал жерде мен ошол өзүңүз айткан Матраимов менен отурсам эмне күнөөм бар экен? Отурсам бир столдо отурабыз, 12 киши менен чогуу отурабыз. Анан бияка басканга болбойт, бияка басканга болбойт деп чектей кое бергенде биз эртең элден чыгып калбайбызбы? Үйүнө чакырса, мен үйүнө бара тургандай шартым жок, убактым жок. Үйүнө барбайсыз. Убактым да жок, шартым да жок деп атпайм. Бул жакта жанагы дагы ушул сыяктуу бизнесмендер бар да. Анан көбүнүн иши өтө таза эмес. Мисалы мына эле жерде төбөңүздө мына жерде отурган жанагы ким? Аматов Сейитбек деген киши бар. Мына ошол киши мына жерде окуу жайдын жерин алып ошол аны бошотпой отурат. Мага бошотуп берем деген, бошотуп бере элек да. Мага эмес, мага сөз берген. Бошотуп берем, ушу шаардын балансына өткөрөм деп бере элек. Мисалы ушундай кишилер менен бир дасторкондо отуруудан сиз мындай жийиркенесизби, жийиркенбейсизби, тартынасызбы, тартынбайсызбы? Жок, эми бирөөнү мындай бир күнөөлөп коюш бул коптуу нерсе да. Ал мойнуна алган да. Ал мойнуна алса эми анда өзүнүн уят менен болсун. Бирок эгерде ыгы келип мындай бир дасторконго отуруп маңдай тески болуп калса, учур болуп калат кээде ушундай ситуация дейинчи. Мындай болуп калса дагы бир ситуация. Анан эми атайлап барып деле отура албасак керек. Макул, рахмат. Азыр мен, то есть, эмеңизге түшүп, жана бухгалтерияга түшүп, 1 жылдык бюджет канча экенин сурап алсам болот, уруксат бересиз? Катыратыңыз, мен айткандай маселени тияка айтып койгуз, азыр тиги бухгалтерияга айтып, ачыктап койгула, эчтеке болбойт. Муну биз ачык эле айтышыбыз керек. Даже бул журналисттер сурай элек деле айтып коюшубуз керек. Мына келаткан жеринде бюджет момча экен, могу жерде маселе бар экен, могу жерде жакшы чечилип калган маселелер бар экен деп. Анткени биз дагы ушу элдин кызматындабыз. Ошондуктан биз дагы шартыбыз менен болушубуз керек бардык жерде. Дагы бир маселе. Мен айыл өкмөттөрдөн угуп каламын. Мына облустук администрациянын аппаратында иштеген кыз келиндер айыл өкмөттөрдү кээде кафеге чакырып, анан кафенин акчасын төлөтөт экен. Төлөбөй койсоң, ошол кыздар эртең проблема жаратып коюшу мүмкүн экен. Кайсы бир кагазың жолдо баратып эле жоголуп кетет, кабинеттен кабинетке баратканда дейт. Айла жок дейт. Ошону барып, ошолор менен кечинде отурганга аргасызсын, жанагы кандай десем, ошонун счетторун төлөгөнгө биз аргасыз болобуз дейт да. Өзүң билесиң да, мындай мамлекеттик кызматкердин өзүнүн этикасы болуш керек. Ошол этиканы талап кылып ала аласызбы өзүңүздүн кызматкерлериңизден? Мынакей областтын аппараты бул областка күзгү. Мен ошондуктан биринчи ушундан башташыбыз керек, туура айтып атасыз. Бул азыркы суроолоруңузда мен көп нерсени мындай баамдап атам да. Эми жаңы келген жетекчи үчүн дагы журналисттин суроосу кайсы бир деңгээлде багыт берет экен. Бул жакшы нерсе. Мен мына буну сыртында калтырбайм бул маселени. Бул бекеринен айтылган жери жок. Бул бирдеке же бул толугу менен болмос айткандай, же болсо бунун бир чети бар. Ошондуктан кайсы бир деңгээлде сиздин айткан сөзүңүз чын экенин аныктап туруп, анан ушул айрым бир кызматкерлер күнөөлүү болсо жазалаганга да биз даярбыз. Өз негизи мындай нерсени ойлоп таба албайсың да. Ал шамал болбосо теректин башы кыймылдабайт дегендей нерсе да. Ошол бул эч кандай далилди талап кылбайт. Болгону ошондой көрүнүштөр орун алып жүргөн. Ал нерселер болбош керек деп ойлойм да. Айлыктары аз. Макул, рахмат. Салыштырмалуу. Ийгилик. Жакшы. Сизге да ийгилик. Келип турабыз. Талай Сарыбашев мына жерде. Россияда иштеген досторум спонсор болуп ушул кабинетти жасап берди деп, анан мына креслону ал кезде Соке Сооронбай Жээнбековдун креслосу эле. Анан
Бардык нерсе жаңарган, ошо эски кресло турду эле. Ал эски креслону да бир жакка көтөрүп кеткен окшойт. Бул жаңы болуп калыптыр азыр. Буйрук өткөн ушу креслоға келип отурдум. Гимал берсе дагы тарыхын билбейт экен. Рахмат, макул. Жакшы барлар. Макул, рахмат. Ийгилик. Бул жакта мына губернатор мурда баягы Талай Сарыбашев ичкерide бардык нерсени жаңыртып, бардык нерсени ремонт кылган. Бирок мына элге боло берет деген окшойт. Мундай эски креслону коюп коюптур мына. Мына кыйчылдаган. Биз дайыма ушундайбыз да. Биз өзүбүзгө башка мамиле кылабыз, айелге башка мамиле кылабыз. А бирок баягы сүйлөп атканда айтабыз, мен ичкен ашымды жерге коюп, эл дегенде жеген ашын жерге коюп тура калат депчи. Анан мына тартып кой Жамалдиновдун кетип атканын. Бул эмени сиз азыр бычак менен кесип атасыз да муну? Жок, анан муну азыр экрандан көрсө Жамалдинов өзүн союп аткандай эле сезилбейби? Эжеке, мен жанагы эме кылдым эле. Азыркы жаңы губернаторуңуздардан сурадым эле. Бу биз губернатор институтун багып атабыз. Ошону бакканга бир жылга канча коротобуз, ошону айтып койгулачы элге. Эртең биз талап кылгыдай болойлу. Биздин эсебибизден ушунча акчаны жеп атасыңар силер. Анан ошого жараша кызмат кылып бергиле деп доолагыдай бололу да. Ошон үчүн бухгалтерияңыздан сурап бериңиз. Бир жылдык ошол губернатор институтун бакканга канча акча кетет? Ошол ремонт, айлык. Аны үчүн мен сметаны көтөрө келбейм да, ооба. Болбосо сметаны алганча келейин. Жок, бул киши өзү дайындап аткан. Кирип өзүңөр ала берсеңер болот деп. Айырмасы жок. Замира Чырмашевна. Канча жылдан бери иштейсиз? Мен 2012-ден бери иштейм. Тажрыйба болуп калган экен да. Эми жылдан жылга бюджет өзгөрүлүп элек болсо керек, баягы эмгек майдан тышкары. Ооба. Былтыр эмгек майдан көбөйгөндөн ичине бюджет чоңураак бекитсе керек. Бүгүн азыр мынакей журналисттерге коомчулук ачык болушубуз керек. Бүгүн ушу бизде бекитилген бюджет бар. Şu yıl içindeki büdjetті açık layıkındap koyular. Nakimna onca büdjetimiz var. Emgek mayanası mınça, benzinge mınça getirip bir yana da benim 4-5 yıl statya var bizde. Oşol uçurda janağı bizden gubernatorun fondunda ilge komşuluk açık aytıklar. Bir yıl içinde momça fond beklet. Eğer oşol kayakka gözley bağıttalış gerek. Özünün положениясын шарттарын айтып койгула. Мына кишилер ала алат муну депчи. Бул жакшы мүмкүнчүлүк. Мына бул кишилер аркылуу элге жеткизип койгула. Туура пайдалансаңар бул жакшы каражаттар да. Ошондуктан ачык болгула дайым. Муну ушуну айтып атам. Туура. Мен өзүм кабинетиңизде эле. Кабинетиңиз жакшы экен бирок. Бирок губернатордун кабинети эмес сиздики. Аны Талай Сарыбашев аябай ошол жерде төөлгө отура тургандай кылып оңдогон экен эле. Эжеке, азыр мен түшүндүрө кетейин бул жерде. Мен айтып атам жанагы губернатор институтун жыл сайын бир жылда кармаганга канча акча каражат кетет, ошону билели деп атабыз. Ал үчүн көп каражат кетет негизичи, баягы канча адам иштейт, алардын канча бөлүмдөр бар, канча кабинет бар, канча площадь жалпы эменин ушул имараттын аянты канча. Эми ошончо аянтты биз содержанияга канча акча коротуп атабыз. Мисалы бул жердин баягы жылуулугу бар, свети бар, телефон байланыштары бар, мондой кагаз кетет, андан сырткары айлык акы кетет, анан губернатордун өзүнүн фонду бар, анан бир нече кишинин бул жерде кызматтык машиналары бар, алардын ремонттору бар, күйүүчү майы бар. Эми ошончо акча кишиге, ошончо нерселерге акча коротуп, анан биз баягы губернатор институтун багып келатабыз. А бирок алар бизге эмне кызмат кылып берди деген нерсени айтардан мурун биз айтышыбыз керек да, ой, силерге биз ушунча акча берип атабыз, ошон үчүн могу ишти жакшыраак кыл деп. Ошон үчүн азыр сурайын дегеним ошол. Губернатор институтун багууга бир жылда канча каражат кетет, же болбосо бир айда, бир жылдыгын анан чыгарып алабыз. Мынакей бизге бул эжеке ушул обл администрациянын эсепчиси, башкы эсепчиси. Бизде неме республикалык бюджеттен каржыланабыз. Биз эми бизге бир жылына мынакей 31 миллион 231 миң 100 сом акча каралат. Бардыгы болуп. Анын ичинен зарплатага 16 миллион 718 миң 300 сом каралган.
соцфондко деп 2.440.400 каралган. Анан кийин мына иш сапар чыгымдарына 1.400.000 каралган. Анан мына байланышка деп 1.600.000 каралган. Эми транспортный расходы жанагы айтып аткансыздар. Бизде 6 машинабыз бар. Ошол машинага бул эми багыл күйүүчү майларына, анан кийин андай ремонт запчастыгына кеткенине бардыгына болуп 3.074.400 сом каралат. Анан кийин мына эми товар-савар услугаларды алабыз. Манча-мынча биз ошолорго 1.500.000 услугага, кагаз ручкага деп 930.000 каралган. Кагаз ручкадан тышкарыдагы анча-мынча МБПга деп. Анан охрана өзүбүздүн мына неме бизде эметип турган охрана бар. Ошого 1.104.000 каралат. И мына коммунальный услугалар бул 2.304.100. И болду ушул эле бизгечи. Анан пособие деп бул эми өзү бизге каралган неме бар. Бир Базибаев Үсөн деген кишибиз өтүп кеткен. Ошонун баласы багыл немеге жеткичекти 159.900 деп жыл сайын каралат. Ушу бардыгы ол 31.231.000. Бул ошо биздин аппаратты тейлөө үчүн гана каралган акча булчу. Андан тышкары неменин губернатордун эми өкүлүнүн өзүнүн резервдик фонду бар. Ага бир жылына 6.135.300 сом каралат. Ошол 6 миллионду ал кантип коротот? 6.135.300 көбүнчө материалдык жардамга деп каралат. Анан кийин ушул биздин областта багыл эмгеги сиңген адамдарга деп тоже бир финансылык колдоо деп берилет. Да бир 4-5 гана багыты бар да, ошол багыттарга гана иштетилет. Анан жалпы ушул сиздер отурган имараттын канча метр квадрат экенин билейин дедим. Канча метр квадрат экенин азыр 3000 метр квадратпы канча? 3700 канча болсо. Мына ушул 3700 метр квадратты мен жон гана сиздерге айтып берейин деп атам да. 3700 метр квадраттын азыр ушундай Оштун борборундагы жайда азыр айталык метр квадратын 15 доллар, 12 доллар дебейин, 10 эле доллар десем болот. 10 доллардан арендага берсеңиз болот метр квадратын. Ошондо 3700 метр квадрат аянт бар бул жерде. Эми көбөйтөбүз 10 долларга. 37.000 доллар болуп атат. Эми 37.000 долларды көбөйтөбүз 12 айга. Көбөйтсөк 444.000 болуп атат. 444.000 азыркы көбөйтөбүз 87 сомго. Так, ошондо көбөйтө турган болсок, так. 38 миллион сом дук жерде отурат экен да. 38 миллион сом киреше алып келе турган жерде азыр ушул канча чиновник бар бул жерде? Жалпы эле? Жалпы бары 80 да. 80 адам. Эми багы топ менен моп болуп бардыгы госслужащийлер болуп бардыгы 80 адамбыз. 80 адам отурабы? Көп эмеспи? 80 адам отурабыз. Эми ушу штатта каралган неме ошол да. Ушул эми караңыздар. 80 адамды багуу үчүн бул жакта канча дедиңиз? Бул жакта 6 миллион, андан сырткары 31 миллион. Ошондо 37 миллионду биз бул жактан берип атабыз. Андан сырткары 38 миллионду, мына 38 миллион сомдук имаратта отургузуп багып атабыз. Андан сырткары биз ушул 38 миллион сомду биз өзүбүзгө бюджетке албастан биз ошол дагы кошумча 37 миллион берип, буларды багып отурабыз да мындай алганда. Бизден тышкары бул жерде мэрия отурат. Мэрияны эмне үчүн кошосуздар? Биздеги баланста бизде турат. Имаратчы баланс бизде турат. Бул бизде ушу аппаратта да балансчы. Бирок бул ушул имараттын ичинде отурат, азыр мэрия отурат бул жерде. Андан тышкары мына залыбыз бар, килеген чоң залыбыз бар. Андан тышкары дагы мамлекеттик ишканалар бар. Бул жерде отурганчы. Bir 15 çaktı memleketteki işkanalar oturat. Mırıl var, Akıkatçı institu var, narkı jakta din işleri boyunca var. Akıkatçılar özlerine berilgen alardıkça. Mına bizdin özümüzdün ele zdaniyada bir 15 çaktı, 15'te nemeler oturat. Memleketteki işkanalar oturat şu yerde. Alar bizge komusluga'nın akçasını alar төлөшөт. Бирок арендаға акча төлөбөйт. Ошондо өзүнүн положениясы бар. Багыл мемлекеттик ишканалар аренданын акчасын төлөшпөйт, бирок комуслуганы төлөш керек деген жер бар, комуслуганы төлөшөт. То есть азыр мэрия отурган жер мэрияныкы эмес? Ооба, мэрияныкы эмес. Ал бардыгы биздин баланста. Баланста.
анда мэрияны кошуп эсептегенде ушундай экен. Мен бир аз жаңылышыпмын. Эми жок эле дегенде баары бир мындай группа алганда жок эле дегенде бир 10 миллион сомдук ижара акы түшө турган жерди ошол акчаны албастан азыр 80 адамды кармап отурабыз десек туурураак болот, Мэрияда көп адам, алардын штаты алардыкы көп болушу керек бизде. Алардыкы көп, мен билем. Ошон үчүн мен бөлүп алып эсептеп атам да. Мэриялыкы көп. Анан кийин адам тышка айттым го, 15 ишкананын немелери отурат, бул жерде арендада отурат. Алардын жок эле дегенде 2 адам бар ар биринде. Макул, рахмат чоң. Азыр түшүнбөй калгандар үчүн түшүндүрүп берейин. Жалпы ушул баягы кандай десем, ушул 2 канаттан турган Ош облустук мамлекеттик администрациясында жалпы 4000 метр квадратка жакын ушул имараттын аянты жалпы 4000 квадратка жакындап барат экен. Мунун жарымын Ош шаардык мэриясы ээлеп турат. Андан айрым жактарын мына жакта баягы аксакалдар соту, анан дагы кадр кызматы, дагы бир нерсе деген мекемелер бар. Андан берки жагын кошкондо ушу 80 адамдын отурушуна 1-2, 3 этаж болуп, ошол губернатордун орун басары, анан билим берүү боюнча, дагы коргоо боюнча, медицина боюнча, жана башка боюнча бир нече кураторлор отурат, бөлүм башчылар. Анан ушундай баягы эсеп жана башкасы. Ошолордун баардыгын кошконуңузда эми ушул 80 адам ушул облустук администрацияда иштейт экен. Ошо 80 адамдын багууга биз жылына 37 миллион сом акча коротот экенбиз. Бирок бул кишилер көбүнчө ушул губернаторлор өзүн көрсөтөм деп эле жыйналыш өткөрө беришет. Анан айыл өкмөттөрдү, акимдерди уура кылып чакыра беришет. Акимдерди чакырса макул эми. Айыл өкмөттөрдү чакыра беришет. Анан айыл өкмөттөрдө эшигинин алдында адам батпайт. Күнүгө айыл өкмөттү ушу заргып күтүп, ошо айыл өкмөттүн өтү кимдир бирөөгө дароо болуп аткан болот. Ага карабай булар чакырабы? Анан айыл өкмөт бул жака келет, элди таштап коет. Эл отурат ал жакта. Бул айыл өкмөт ордунда отурбайт экен да. Бул жүрөт да бир жакта деп. Жыйналыш деп коет, кетип калат жок деп. Ошол. Бул эле эмес. Анан акылдуу болуп, наркы жакта жанагы райондун акими дагы жыйналыш өткөрөт. Кыскасы ошентип жыйналыш боло берет да. Жумуш жок, реалдуу. Ошон үчүн жанагы ушул облус деген институту жоюп салыш керек десем, азыр аким айтып атат, жок. Облус деген институту жоюбаш керек, тескерисинче аким деген институттарды жоюп салсак болот деп атат. Бирок булар айтып атышат, ошол 2 звено бар ортосунда. Экөөнүн бирөө жанагы көрүчеги, аппендицит, аны кесип алып салыш керек деген нерсеге бардыгы ынанып атат, бардыгы макул. Бирок кимисин кесебиз? Губернаторду кесебизби же акимди кесебизби? Ошону азыр чече албай отурушат мындай кылганда. Жанагы айыл өкмөттү коркутуп, жерди олаган губернатор кетиптир ошентип жыйынтыктап айтканда. Анан кечегинтип баягы ооруканада жатат элем деп аркимден акча алып, ал акчасын анан бул белек да, Кудай алдында аппакмын деген жанагы Данияр Жаныкулов дагы кетиптир. Анын ордуна башкасы бир адекваттуу, билимдүү адамдар келсе жакшы болот эле. Адекваттуу. Мен кайталап айтайын, адекваттуу, билимдүү кишилер ушу жерге жанагы келсе жакшы болот эле. Анан кийин жанагы Төлөгөн Касымбековду окуп алып эле же Сынган Кылычты же Каныбекти окуп алып эле ошону конституция кылып алган адамдардан бир аз кармансак. Азыр мына жерди көрүп турам, ар бир кишинин колунда мына кызыл не дейт, ардак грамота деп турат, ардак грамота берип туруп, ошо ардак грамоталарды дагы ошентип жыйынга канча адам келсе ошонун бардыгына берип, аны дагы баркын кетиргендей болдук. Эми кыскасы мындай, азыр эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, жанагы эң акылдуу блогер Данияр Жаныкуловдун дагы пикирин уктуңуздар, жаңы губернатордун пикирин уктуңуздар, бирок эски губернатор баягы айыл өкмөттү мына жерге кол кое бер деп кыйнап аткан Зиядин Жамалдиновдун жообун алып бере алган жокмун, ал киши өзү кетип калыптыр. Эми берки Данияр Жаныкуловдун айтканы бул мындай болуп атат да, илгери бир киши бар эле. Анан ушундай ойнок экен, аябай, аягы суюк. Анан ошол кишиден сурашса айтып атат да, мен ушу эптеп эле ушу турсамды кийгенге үлгүрүп калсам болду, аялмай эч качан мойнума албайм депчи. Ошо сыңары азыр Данияр Жаныкуловдун дагы абалы ушундай болуп атат. Ушу эптеп эле ушу бир шылтоону таап алса болду, мойнума албайм дегендей болуп атат да. Бирок $200 жанагы белек алганын ал мойнуна алып атат. Жанагы 100 000 сом кайсы бир студияга акчаны бердим деп атат. Аны акча которуу менен болуш керек эле. Банктардан
өтүш керек эле, ал буйруктардан өтүш керек эле, ал жанагы бир кайсы бир келишимдин негизинде болуш керек эле. Бул ушул облустук администрациянын башка эсепчиси айтып атат, эч кандай келишим жок, эч кимге эч кандай бир ролик тартып бергенге биз акча бөлгөн эмеспиз деп атат. Кыскасы ушундай. Макул эми бар болуңуздар. Чиновниктер баягы мен айтып жүрөмүн, камчысы катуу болсо катыны ыймандуу болот деген сөз ал туура эмес деп. Тескерисинче камчысы катуу болсо ошол жетекчи ыйман болот, ошо ыймандуу болот. Ошондуктан баягы эл талап кылып туруш керек, эл доолап туруш керек, өзүнүн акысын доолап туруш керек. Акыңды доолоо дагы бул милдет, бул дагы парз. Ошол бар болуңуздар эми.